Сара менен Лена 15 айлык. Алар чоңоюу үчүн бири-бири менен атаандашат. Сара эми ишенимдүү басып калды. Ал тизелеп отуруп, тике туруп, буюмдарды көтөрө алат. Керебетке чыгып, тепкичтен көтөрүлүп кете алат. Лена абдан абайлайт. Азырынча ишенимдүү баса элек. Ошондуктан көздөгөн жерине тезирээк жетүү үчүн жүрмөлөөнү артык көрөт. Алар экөө тең баарына кызыгат жана кандай болушу керектигин үйрөтүүгө чыдамы жетүүчү улуу эжеси менен ойногонду жакшы көрүшөт. Алар эжесинин айткандарынын бардыгын түшүнүшөт. Алар чоочун адамдардан жатыркашат. Алар эжесинин кучагында оңой эле сооронушат. Алар чогуу болгонду жакшы көрүшөт. Бирок алар ошондой эле каалаган нерселери үчүн бири-бири менен күрөшкөндү билишет. Алардын үйүндө тыныгуу жок. Иш-аракеттер гана алмашып турат. Сара менен Лена китептерди барактап, кубиктерди жайып, карандаштарды кармап, кагазга чиймелешет. Жана пластилинди ийлегенди жакшы көрүшөт. Алардын энеси жана башка үй бүлө мүчөлөрү азыктардын ар кандай тыгыздыгын жана даамдарын изилдөөгө өбөлгө түзүшөт. Алар чөйчөктөрүнөн тамак аш ичип жеп жатканда кандай башаламандык кылганына карабастан көз карандысыз болууга көмөктөшөт. Өсүп келе жаткан эгиздерди үй жаныбары да колдойт. Сара менен Ленанын үй бүлөсүндө тынчтык, эгиздер уктаганда гана жаңы күнгө жана жаңы таасирлерге күч топтоого болот.